Өткөн жылы биз көптөгөн мыйзам бузуулар аныкталган Борбордогу 3 парк боюнча иликтөө жүргүздүк эле. Эми Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан Токтогул Сатылганов атындагы паркка кезек келди. Парктын курулганына 100 жыл, 2018 жыл 100 жыл болгон. Биз ошо парктын 100 жылдыгына арнап, шуну реконструкциялап, толук капиталдык курулуштан өткүзөбүз деген план койгон элек. Ошо 100 жылдыгына биз арнап, парктын мурун адам мындай вообще ташталып кеткен паркты. Бул максат үчүн бюджеттен 40 миллион сомго жакын каражат бөлүнгөн. Суу атарыктарын жаңылоо, заманбап жарыктандырууну орнотуу жана жолдун үстүңкү катмарын толугу менен алмаштыруу чечими кабыл алынган. Ошондой эле парктын кире бериштерин көркөм стилде кооздоо аракети жасалган. Парктын сары ташынан жасалган бул тепкичтин бөлүгүнө 1 миллион 200 миң сом сарпталыптыр. 2 жылга жетпей каптоо бузула баштаганын даана көрүүгө болот. Ошондуктан тепкичти кайра оңдоп түзүүгө туура келди. Кошумча каражат да сарпталды. Ал эми төшөө иштеринин сапаты да суроолорду жаратпай койбойт. Бул жердеги брусчаткалар тиги жак менен сапаты жана түсү боюнча кескин айырмаланып турат. Ал эми бул болсо бул үзүндү эч жакка бурулбай туюкка кептелгенин даана көрүүгө болот. Жаңы салынган брусчатка бузула баштаганын көрсөк болот. Бул астынан өткөн сууга байланыштуу окшойт. Паркты аралап жүрүп кызыктай, түшүнүксүз нерселерди көрө алабыз. Кызыгы бул жерде жолдун ортосунда сугат арыгы коюлуптур, бирок негизи үстүнө торлор коюлуш керек болчу. Оңдоо иштерине чейин бул канал катары колдонуп тур, азыр эмне керектиги түшүнүксүз. Бул пандус туура салгандай көрүнүп турат, бирок өтө эле кенин. Паркта жайгашкан жайкы кинотеатр оңдолбой, азыр кампа катары колдонулууда. Паркты реконструкциялоо иштери негизинен мамлекеттик казынанын эсебинен жүргүзүлгөн. Биздин негизинен 90%-ны жергиликтүү бюджеттен төлөп бердик. 38 миллион акча кетти. Паркты калыбына келтирүү иштери башка мамлекеттик эмес булактардан да каржыланып жасалган. Бул отургучтарды орнотууга муниципалдык бюджеттен акча бөлүнгөн эмес, жеке ишкананын белеги көрүнүп тургандай Дархан компаниясынан белек. Бардык стандарттарга ылайыкташтырылган мыкты спорт аянтчасы, керек болсо резина каптоо дагы бар, бирок ал дагы эл аралык донорлор тарабынан каржыланган. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюму бөлүнгөн каражаттын эсебинен паркта 40 видеокамера жана видео байкоочу бөлмө орнотулган эле. Сама концепция строилась на том, что негизи милиция кызматкери байкоо жүргүзүш керек эле. Коомдук тартипти сактап көзөмөлдөп туруш керек болчу. Бири-бирин дайыма алмаштырып туруш керек эле. за порядком в парке. Бирок парктын оңдоо иштери аяктангандан кийин ойлогон ой ишке ашпай калганы анык болду. Наблюдение биякта болуш керек да камералардан. Көрсө болобу, иштеби? İşteye kalktır. Неге? Ha, bilmem işteye kalktır mı? Siz bu yerde жатасызбы? Çok biz akrandık biz çok arayız. Ne komnatamız şurada. Бир да камера иштебеби, же өзү аппарат иштеби? Çok işteye kalktır. Polun işteydiler kameralarça. İşteye kalktır. Geç günden beri işteye kalktır. Биякта көрүш керек да, туурабы? Тетиги менен. İçeriden polun konuşuyor sen. Азыр иштеби, включать этпесе болобу? Çok men külçayt etmedim bazı sar. Akranın ben aldım da sar aldım işteye dat dedi. Мындан тышкары видеокамералар чала сабат орнотулганын көрүүгө болот. Вот этот провод, это от камеры провод, да? Мына бул камеранын зымы. Ал түтүктүн ичинде болуш керек эле, эмнегедир сыртта орнотулган. Биз шаарыбызга жардам бергибиз келген болчу. Сырттан каржылоону да таап бердик. Анан мындай мамилени көргөндө көңүл калып калат экен. Просто руки опускаются после такого. Паркты реконструкциялоо долбоорун иштеп чыгуу Интегра Хадека ишканасына тапшырылган. Сметалык баасы 147 миллион болгон да. Булчу, бай ал деген биздики европейский проект менен бүткөн экен. Бай турецкий фирмалар жасаган экен. Мына ар бир бурчаттын астында өзүнүн европалык баягы материалдарды койгон экен. Бул долбоорду интернеттен тапса болот. 147 миллион сомго ар түрдүү спорт аянтчаларын, медитациялык залды, коньки тебүүчү аянтчаны, ал тургай сүйүүчүлөр үчүн зона куруу пландаштырылган эле. Бирок аягында бюджет дээрлик 4 эсе кыскартууга туура келди. Биринчи баштаганда жөн эле элдик марафон кылуудан баштаганбыз, кийин бюджеттен 34 миллион акча бөлүнүп, мына брусчатка освещениелерин башкаларын жасадык. Бюджеттин кескин кыскарышынын натыйжасында долбоорда кескин өзгөрдү.
Кто разрабатывал после турков парк? После турков нет, они тоже вели авторство. Он же отличается сильно от этого. Если это 100-миллионный проект, как сейчас сумма 40 миллионов может Да, быть? проекта есть. Вот лотки, они как по проекту прошли. Основное изменение было, наверное, скорее всего, по брусчатке, так как брусчатка объем большой был. Это как дорожное покрытие. Смотрите, Согласование прошло с проектировщиками на изменение просто. Ошто паркты калыбына келтирүүнүн жаңыртылган долбоор менен таанышууга мүмкүн болгон жок. НТК РХД ишканасында да кайрылып көрдүк. Бирок алар комментарий берүүдөн баш тартышты. Көрсө 147 миллион долбоорго алар кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизишкен эмес экен. Ошондо тендерге коюлган иштердин көлөмү кайдан келип чыкканы дагы деле бүдөмөк. Бул аркан жаратуу үчүн 3 тендер өткөрүлүптүр. Биринчиси 2017 жылы, экинчиси дагы бир жылдан кийин, бирок бул каражат дагы жетишсиз болуп калган. Жыйынтыгында үчүнчүсү да өтүптүр. Ошондо бул Кыргызстандагы эң кымбат аркалардын бири. Бул көлөмдүү арканы курууда дагы бир кызыктуу нерсе билинди. Сметалык документтерди иштеп чыгуу боюнча тендер 18 июлда өткөн эле. Ал эми арканы куруу боюнча биринчи тендерди Стройинженеринг компаниясы андан 9 ай мурун 2017 жылдын октябрында утуп алган. Анан жогоруда жетекчи дагы айтып кеткендир, жана марафондон түшкөн акчага тиги дуалдын жанагы улуттук колориттеги мозаикаларын жасадык. Ачык булактарда, мэрияда дагы кайрымдуулук марафондо канча акча чогултулганын билүү мүмкүн болгон жок. Бирок ошол эле тендердик документтер боюнча мозаика менен жасалган дубалдын долбоорун иштеп чыгууга бюджеттен 80 000 сом бөлүнгөнүн билсек болот. Ал эми дарыя ташын сатып алууга 460 000 сом жумшалган. Жергиликтүү активисттер Токтогул Сатылганов атындагы паркта өлчөө иштерин жүргүзүүгө жардам берүүгө макул болушту. Шамчырактын жалпы саны 342 даана болгон. Бирок техникалык документтерге ылайык алар үчүн 372 таяныч каралган. Ошентип документтер кошумча 30 таяныч каралган эле. Ал жок болуп чыкты. Шамчырактардан айырмаланып, брусчаткаларды өлчөө көбүрөөк убакытты талап кылды. Ошол эле өлчөөчү дөңгөлүктүн жардамы менен арыктардын узундугу да эсептелген. Брусчатка же тамташ 12237 чарчы метр аянчага салыныш керек эле. Ошентип иштин 86% гана аткарылган. Суга тарыктарды жаңылуу үчүн 145 куб метр бетон төшөлгөн. Ошентип жумуш 58% гана аткарылганы анык болду. Өлчөө учурунда дагы бир кызык факт ачыкталды. Ушул сейил бактын ар табарына бетон коюлуптур, бирок тендердин жобосу боюнча таштар менен салыныш керек болчу, бирок бул жерден бирөөсүн да тапкан жокпуз. Тендерде көрсөтүлгөндөй бардык иштерди кошуп эсептесек, паркты калыбына келтирүү иштери учурунда 3619 метр каптал ташын орнотуш керек болчу. Бүгүнкү күндө мындай бир каптал таш узундугу 1 метр, мисалы Канттагы кум шагыл заводунан 250 сомго сатып алса болот. Ал эми иштин бардык көлөмү үчүн 904 750 сомду түзөт. Ажатканалардын жабдууларын жаңыртууда пландалган эле. Тендердин техникалык документте кир жугуч, дараткана менен кошо 10 комплект орнотуу каралган. Бирок ал жок болуп чыкты. Нет, мы же не делали. По тендеру не проходят. По тендеру только взяли водопровод и канализацию Вот, наружную. они вот откуда взяли вот это? Наружную часть. А это в смете было. В смете даже 2 туалета заложены у нас. К ним именно подвели вот водопровод и канализацию, подводка есть. Туалет не делали, да. Но если на тендер сюда ушло, значит изменения тоже были здесь. Бирок негизги тендерден 10 ай өткөндөн кийин кошумча тендерге эч кандай өзгөртүүлөр киргизилген эмес. Тендерди утуп алган Байстрой ишканасы 2015 жылы Куршап айылындагы мектептин ремонту учурунда жумуштун көлөмү ашыкча чыгып калган үчүн соттук териштирүүлөр өткөн. Бул иш массалык маалымат каражаттарда кеңири чагылдырылганы менен Оштун мэриясы ишкананын ишинде эч кандай кемчиликти байкаган эмес. Документтерди иликтеп жатып, тепкич, тамташ, сугаруу жана жарыктандыруу боюнча 4 тендерден төмөн баа берген компаниялар кымбатыраак фирмаларга утулуп калганы аныкталды. Ош шаардык мэриясынын жообунда арыздар мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдын беренелеринин негизинде жасалган деген жооп келген. Дагы бир мыйзам бузуу бул кошумча тендерлерге мыйзам тарабынан уруксат берилген сумманын ашкандыгы.
Тышкы жарыктандыруу боюнча кошумча тендерде лимит дээрлик 417 миңге ашкан. Тепкичтерге 22 миңге. Ал эми жайкы кинотеатрдын жанындагы тамташка алар уруксат берилгенден 236 миң көп сарпташты. Бирок Ош шаардык мэриясы тендерлердеги мыйзам бузууларды тааныбай келет. Кыргызстанда коррупцияга каршы көптөгөн чаралар каралганда көрүнөт. Коомдук угуулар, долбоордун үстүнөн көзөмөл, эсеп палатасы жана прокуратура тарабынан текшерүү. Бирок өкүнүчтүүсү көп учурда бул нерселер биздин мамлекетте иштебейт.